Тема нерв системасынын түзүлүшү жана кызматы. Сабактын максаты нерв системасынын бөлүмдөрүн, нерв клеткасынын түзүлүшүн, анын ар бир бөлүмүнүн өзүнө гана тиешелүү кызматтарын, аксон дендриттердин негизги милдеттерин жана адамдын жашоосунда нерв системанын маанисин түшүнүү. Органдар системаларынын ичинен өтө татаалы бул нерв системасы. Негизги кызматы организмдеги тиричилик процесстерин жөнгө салуу. Нерв системасы борбордук жана четки деп бөлүнөт. Борбордук нерв системасына мээ, жүлүн кирет, четкиге нервтер жана нерв түйүндөрү кирет. Нерв клеткасы бул нейрон деп аталат. Ал денечеден же сомадан жана экинчиси урчуктардан турат. Нейрондордун ар бир бөлүгүнүн өзүнө тиешелүү кызматтары бар. Мисалы, денечеси, сома нейрондун тиричилигин жана биримдүүлүгүн сактап турат. Соманын ортосунда ядро, чет жагында рибосомалар жана башка органоиддер жайгашкан. Экинчи бөлүгү, нейрондун экинчи бөлүгү урчуктар. Урчуктар дагы экиге бөлүнөт: аксон жана дендриттер. Аксондун узундугу кээде 1–1,5 метрге чейин жетет. Ал эми ал ак түстүү май сымал заттардан турат. Ал сыртынан миелин чели менен капталган. Аксондун башкы милдети нерв импульстарын бөлөк нейрондорго, булчуңдарга жана бездерге жеткирүү. Экинчи бөлүгү, урчуктардын экинчи бөлүгү дендриттер. Дендриттер грек тилинен алганда дендрон дарак. Бул дарак окшоп тармакташып турат. Тармакташкан көп сандаган кыска урчуктар. Нерв клеткалары. Нерв клеткалары негизинен борбордук нерв системасынын денесинде жайгашат. Демек, мээ менен жүлүндө жайгашат. Бир нерв клеткасынан экинчи нерв клеткага нерв импульстарды өткөргөн жерин синапс деп айтабыз. Нерв түйүндөрү ички органдарга жана кан тамырларга жакын жайланышкан нейрондордун тобун нерв түйүндөрү деп айтабыз. Нейрондор функциялары боюнча 3кө бөлүнөт: сездиргич нейрон, кыймылдаткыч нейрон, аралык нейрон. Сездиргич нейрон импульстарды бардык органдардан жүлүнгө, мээге өткөрөт. Бул нейрондордун денелери борбордук нерв системасынан тышкары орун алышкан. Экинчи кыймылдаткыч нейрондор импульстарды жүлүн жана мээден булчуңдарга жана ички органдарга өткөрөт. Нерв клеткалар бири-бири менен байланышкан. Үчүнчү аралык нейрондор сездиргич жана кыймылдаткыч нейрондордун ортосундагы байланыш аралык нейрондор аркылуу ишке ашырылат. Алар мээде жана жүлүндө жайгашкан. Жүлүн жана мээ бардык органдар менен нервтер аркылуу байланышкан. Кыймылдаткыч нейрондордун аксондорунан турган нервтер кыймылдаткыч нервтер деп аталат. Ал эми сездиргич нейрондордун дендриттеринен турган нервтер сездиргич нервтер деп аталат. Көпчүлүк нервтерде аксондорда, дендриттерде бар. Булар аралаш нервтер болуп эсептелет. Бул нервтер боюнча импульстар эки багытка: борбордук нерв системасына жана андан органдарга барат. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.